Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен Бавариянын жогору жагындагы Кам деген районунда жүрөм. Бул отель Бруннерхоф деген отель экен. Мынакей анын кожоюну. Бул жерде биздин студенттер иштешет. Бул Назар. Назар менен бул жерде дагы 3 студент бар. Алар бүгүн окууда болуп келе албай калышыптыр. Анан бул Кам шаары толуу жерде экен. Үй бүлөлүк мейманкана. Анан азыр ушул жерде биздин студенттер кандай шартта иштеп жатышат, кандай билим алып атышат, ошолор боюнча Назар менен шашылбай сүйлөшөбүз. Бул жерге келишиштин себеби ошол федералдык жумуш кордоштуруу кызматынын жетекчилери, ошол эле структуранын Бавариядагы жетекчилери, бул райондун акими, окуу жайлардын жетекчилери келип, Кыргызстандан сабаттуу, адептүү, максатка умтулган балдар кыздар келип окуп атыптыр, жакшы чыгыптыр деп уктук. Мына ушул тажрыйбаны бүткүл Баварияга, андан ары бүткүл Германияга жайылтсак деп келишиптир. Мени да чакырды, мен ушул катыштым. Бизге алар рахматын айтты, ушул балдар жакшы тарбияланыптыр деп. Мындан ары дагы Кыргызстан менен иштешкенге кызыктарбыз. Кыргызстандын балдары ушул жакшы жигиттер экен, жакшы кыздар экен деп айтты. Мен ушул жерден Назар деген жигитке жолуктум. Ушул мейманканада Андреас Брунер деген киши экен. Азыр 4 студенттер окуп атат. Эмдиги жылы дагы үчөөнү аламын деди. Ал эми жалпы эле бул район эмдиги жылы дагы 40тан 50ге чейин студенттерди алып келебиз. Бизге ушул кыргыз жаштары жакты деп айтып отурушат. Бул жака келиш үчүн эмне кылыш керек? Кандай талаптарга жооп бериш керек? Бул жакка келген өзүнүн кыйынчылыгы барбы? Кантип бул жерге көнсө болот? Мына ошолорду бүгүн Назардан сурасак. Назар, сени менен таанышканыбызга 6 айдан жарым жылдан ашты. Мен былтыр сентябрь айында келип жолугуп кеткем. Анда мектепти бүтүп жаңы эле келгенсиң. Мектепти бүткөн баламы бир жака жөнөткөндө мен деле чучуламакмын. Өтөн жака кетти, кандай жүрөт, эмне болот экен деп. Мына азыр силер менен келип дагы жолугуп отурам. Айтып берсең, өзүң жөнүндө тааныштырсаң, бул жерде иштөө, окуу, жашоо шарттары кандай? Ошолор жөнүндө сөз айтсаң. Баарыңарга салам, менин атым Назар. Мен 18 жаштамын. Мен Бишкек шаарына караштуу Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясын аяктагам. 1-классыман баштап немис тилин окугам. Ошо 1-класска барганда эле апам айткан, мүмкүнчүлүк бар Германияга кеткенге деп. Анан Кудай каалап мына Германияга келип калдым. Ошондо 10 жыл мурун эле апаң айтып сага мындай багыт берген экен да? Багыт берген, анан мен ар бир адамга айта берчүмүн, мен Германияга барам деп. Только ошо 11-класста бир аз өзүмө мындай ишенбей жаттым Германияга кеткениме, анткени оор боло баштады. Жашоо анткени чоңое баштадым. Ичине кичи бала кезимде кыял деген кыял экен. Эми жашоо деген бул жашоо. Турмуштун реалдуулугун көрүп, анан кыйынчылыктарды мындай аңдап, анан болобу деп күмөн санагансың го? Анан кантип бул жака келип калдың? Бул жака менде жашоомдо тилекке жаман окуялар болуп калды. Ошол жака келердин башында эң жакын адам каза болуп, анан бияка келбейм деп чечкем өзүмчү. Кыргызстанда КНУга тапшырайын деп чечкем. Бирок 19-июнда мага шашылыш түрдө Эльмира эже жазып калды. Назар, азыр 1 сааттан кийин ушундай жолугушуу болот, Германия менен катышып көрбөйсүң деп. Буга чейин документтерим баары Германияга кеткен болчу, бирок мен отказып койгом. Эльмира эже документтерди анан
караштырып коюшуптур уже депчи анан катышып бердим. Анан мага баардыгы жакты. Брунерхоф эмнени айткандарын. Анан мен ошентип эле бир күн ичинде эле жашоом кайра чечилип калды. Ошентип мен 2 айга жетпей документтер бүтүп, виза алып Германияга учуп кеттим. Ушул жака келердин алдында жакын адамым көз өтүп кетти дедиң. Ал ким? Атаң? Жок. Энем болчу. Мен ошо көбүнчө эң жакын адам болчу, апамдан да жакыныраак болчу. Анткени мен энемдин колунда Ысык-Көл облусунда өскөм да. Жаткан жери жайлуу болсун. Эми кыргыздар айтмакчы, арбагы сүйүнсүн деп коет. Чоң ийгиликтерге жетиш. Эми ата-эне ушу балдар үчүн жашашат. Чоң энеңдин арбагы сүйүнсүн. Бул жерде кандай шартта жашайсың? Кыйынчылыктар жокпу? Кимдер бар? Ал балдар кандай көнүп атат бул жердин шарттарына? Биякта 20-40 бала ушул Камда жашайбыз. Камдын мындайча айтканда район. Бул ошол түпсүз район сымал, ошосундой район. Ушул райондо баардыгыбыз ар кайсы шаарларга, анан айылдарга чечилип кеткенбиз. Бирок чоң шаарларында жолугуп турабыз. Бир айда 2-3 жолунан жолугабыз. Биякта болсо Германияга келгенде бул Кыргызстанда мындай стереотип окшойт. Европа бул жакшы жашоо деген. Туура, бул жакшы жашоо, бирок бул биякта жашаган оңой эмес чындыгында. Кени биякта адам жашаса өзүнө жоопкерчиликтүү болуш керек. Эгер сен бир нерсени тандаган болсоң, ал сенин жоопкерчилигиңде турат. Аны сен аягына чейин бүтүрүшүң керек. Баштап туруп таштап кеткен жок. Ошол үчүн мен азыр айта турганым, эгер сиздер ушундай отельге иштегени келсеңер, договор боюнча, контракт боюнча 3 жыл иштедиби, ошо 3 жылдын тең иштеп бүтүшүңөр керек. Жоопкерчиликтүү болушуңар керек, өзүңөрдүн айткан, анан кол койгон нерселериңерге. Назар, мына бул жерге келген 21 адам ар кандай профессияны үйрөнүп атат. Программисттери бар, айтишниктери бар, электротехниктери бар экен. Көп иштерди үйрөнүп атат. Сен отель ишин, ошонун ичинде кулинарияны үйрөнүп атам деп атасың, Мен ресторандын, мындайча айтканда, ресторанда болгон иштердин баардыгын, ресторандын ичинде ошол барды билген, барды Клаус буюрса дагы, анан сомелье деп атап коет. Сомелье бул ошол специалист, жанагы винолор боюнча ошону жасайбыз. Анан ошол столдорду даярдайбыз, майрамдарда иштейбиз, банкетти үйрөнөбүз. Ошонун баардыгын үйрөнөбүз. Андан кийин болсо ресторанын эси жакшы. Сен да ошол иштегениң үчүн сен кошумча орусча айтканда чаевые аласың. Чаевые алып, анан мындайча айтканда жашоого бир аз жакшыраак да. Тамагы да бекер, ошонусу жакшы. Биз ресторандын тамактарын жейбиз. Коноктор эмне жесе, мисалы 5 тамак тандоого берилет ошол конокторго. Анан ошол коноктор бирөөнү тандап жешет. Ал эми силер болсо, анан жумуш бүткөндөн кийин сурайт, ошол 5 тамактан эмнени жегиң келет дегенде, каалаганыңа тандап жесер болот. Назар, сен 3 жыл окуп бүткөндөн кийин дагы окууну улантайын деген оюң бар экен да? Ооба. Жогорку окуу жайына таштайын дейсиңби? Жогорку окуу жайга тапшырайын дейм, бирок мен башында эле айта кеттим, өзүңдүн мындайча айтканда тандаган нерсеңе жоопкерчиликтүү болуш керек деп. Мен азыр ресторанды тандагандан кийин ресторан мен жогорку окуу жайга барбайм тилекке каршы. Мен жогорку окуу жайда география факультетине барып, азыркы ГИС системалары менен иштейм келет. Карталарды түзүү боюнча. Бирок ага чейин мен немис тилин, англис тилин жана математикасын жакшы өздөрүшүшүм керек. Жана ошол 3 жыл мага мындайча айтканда убакыт берет да, ошону даярданып, немис тилин жакшы деңгээлде үйрөнгөнгөчө, эң бийик деңгээлге чейин, себептен университетте баардык немис англис тилинде болот. Азамат Назар, көрүп аткан адамдар айтып аткан болуш керек, баарыбыздын эле балдарыбыз ушул жигиттей болсо депчи. Мен де сөз кошумчалагым келет, бул жакка келем деген балдарга. Немис тилин жакшы билгенден, үйрөнгөндөн башка дагы бул турмушта эмнени каалайсың? Кайсыл кесипке ээ болгуң келет, ошону так билишиң керек. Анан кесипти тандабай эле Германияга кирип алсам, анан барганда мындай көрөбүз, башка жака мындай жылып кетем, которулуп кетем десең, ийгиликтерге жетиш кыйын. Бирок андайлар дагы бар.
андайлар дагы бар, бирок кесипти туура тандаш керек. Ар бир кесип, ар бир өнөр ардактуу. Эгер сен профессионал болсоң, начальник бола аласың. Кыргыздар дипломду профессия алыш үчүн эмес, көп убакта шкафка катып коюш үчүн, статус үчүн окушат. Оң келип калса бир начальник болсом дейт. Эгер сен бир иштин көзүн билсең, программист болосуңбу, электротехник болосуңбу, монтер болосуңбу, ресторан же отель ишинин биларманы болосуңбу, бул бизнес. Бул чоң бизнес. Ресторанды биз көрүп чыктык. Бул отель, ресторан өзүнчө чоң структура экен, чоң организм экен. Муну иштетиш үчүн көп нерсени билишиң керек экен. Анын мунун өзүнүн саясаты бар экен. Менеджмент деп коет. Бул саясат ошол жана чоң саясатта эле болот. Ошон үчүн муну жөн эле ойлойт. Ресторан иши десе бул мындай официантчы, повар дегендей, тиги гостиница десе ресепшнде турган адам катары көрүнөт. А бул абдан чоң иш. Бул жерди үйрөнүп алсаң, дүйнөнүн бардык жеринде Кыргызстанга барып өзүнүн ишиңди ачсаң болот. Мен сага эмес, ушу көрүп аткан жаш балдарга да айткым келет да. Эгер ошол профессияны арданбай, мен чоң окушум керек эле, чоң кызматты иштешим керек эле десең, реалдуу иш кылганды билсең, ошол сферада ийгиликтерге жетесиң. Ошол кылып аткан ишиңизди да сүйүп жасасаң, бул немистер ошону жакшы көрөт да. Канчалык ошол кылган ишиңди сүйүү менен жасасаң, бош болгон каалоо менен жасасаң, биякта ошонусун сени колдойт да. Чындыгында эле сага мындайча айтканда бонустарды мындай берет да, мындай акча планында эмес, мындай поддержка, мотивация катарында. Анан кийин балким сага кошумча заданияларды бере баштайт. Анан кийин ошо менен сен балким бир аз көбүрөөк таба баштайсың башкаларга салыштырмалуу. Мүмкүнчүлүктөрдү булар дайыма бергендер. Мисалы, эгер эми кандай айтсам, башка жерлерде сен ошо кылган иштериңди жөн гана колдонуп эле жатса, биякта андай эмес да. Биякта чыныгы сен ошо иштеп кылып атканыңды көргөн болсо, шефтер же бирөөлөр алар сага ошол мындай өнүккөнгө мүмкүнчүлүк беришет. Азыр Ошолорду жакшы. Жашыруун болбосо канча акча иштеп табасың, үйгө жардам берип турасыңбы? Ооба. Себептен мен кичинекей жашымдан бери иштеп келгем. Тилекке каршы биз бай адам болчу эмеспиз. Атам жок, апам менен чоңойгом. Анан дайыма Кыргызстанда жашоо эми оор болчу. Апам юрист болуп бүткөн, эми юрист менен экономисттерге тилекке каршы жумуш тапкан оор Кыргызстанда. Чындык, 100% чындык. Кызыл диплом менен бүткөн апам. Бирок бүт көптөгөн жерлерде иштеп жүрдүк. Полда жуудук, уборщикте болдук. Бирок ошонусу менен мен бир четинен ошо турмушума ыраазычылык билдирем. Анткени мен неге мен азыр мындай, ооба бул жумуш башында мага жакпай аткан, мен да университетке окугум келип аткан. Бирок ушул жерде окугандын бир чоң пайдасы бар. Эгер мен ауыспай ошол орто окуу жайды бүтүп туруп диплом алганда, мен университетке барып окуганда да мен иштесем болот. Мындай 20 саат бир жумасында иштей алам, акча таба алам. Бирок эгер мен менен башка окуучу келсе, немис келсе, анын диплому жок, менин дипломум бар уже. Мен ушул диплом менен любой жерге официант болуп иштесем деле болот. Ага деле мага жакшы акча төлөнөт. Ошонусу эмнеси жакшы? Саатына баарына тең 12,5 евро төлөнүп калды. Азыр канча иштеп таап атасың? Азыр биздин стипендиябыз 1000 евро, бирок ошол неме бар, мындайча айтканда, здоровье немеси. Krankenversicherung деп коет немисче. Бул ошо сен эгер ооруп калсаң, больницага любой момент барып операция жасасаң бекер болот баары. Мен тишимди жасаттым, тишим оорой баштады. Страховка да? Страховка. Тишим оорой баштады. Тишим ооруганда мен барып келдим, 20 мүнөткө жетпей эле пломба салдырып берип койду, бекер. Страховка баарын жабат, ошонусу жакшы. Анан кийин болсо ошого төлөп, анан кийин биякта келечекте пенсияга акча беребиз, соцфондко төлөйбүз. Ошентип кетип атып, анан жильёмда бизге үйдү биякта шефтер снимать этип берген, шефтер таап берген. Биякта эле жашайбыз. Өзүнчө үйбү? Ооба, Особняк. Жок, особняк эмес, чоң үй, жөнөкөй эле мындай тактайлардан, биякта чисто баварский стилде. Канчадан жашайсыңар? Биринчи этажында 3 комната. Анан душ, туалет, кухня общий. Бирок өзүнчө квартирадай да. Ошол жакта үчөөбүз жашайбыз. Ар бирөөбүздүн өзүбүздүн комнатабыз бар. Үчөөбүздөн кыргызбыз. Бирибизге түшүнөбүз, жакшы да. Анан кийин болсо, ошо менен кем кетип атып 596 евро чынтегимде калат. Анан сен кошумча дагы
иштеп таап Мен болсун. жумасына 5 эмес 6 күн иштейм, кээ бир кездерде 7 күн тең иштеп калам. Себептегенде мен апама жардам беришим керек, дагы сен адамдар болсо биякта чет өлкөгө чыккысы келет, ага деле акча керек. Мен дагы университетке да акча кайтып жүрүп атам, ага да акча керек. Ошентип мен нетто 1000 еврого чейин жетет. Биякта 520 еврого чейин иштесең болот, налог менен облагаться этпейт. Ошонусу жакшы да. Кошумча жумуштан, мисалы мен 1 саат иштесем, таза 12 евро алам. Азамат, биз да студент болгонбуз. Биз үйгө акча салбай, тескерисинче үйдөн акча алат элек. Стипендиябыз да жетпейт эле. Мына сен келип билим алып, өнөр алып, кесип алып, жер көрүп, эл көрүп, тилдерди үйрөнүп атасың. Чоң адамдар да рационалдуу пландарды түзүп атасың. Ошол ойлоруң ишке ашсын. Мен Назар сени менен мындай сүйлөшүп интервью алып атканым жаштар көрсүн. Германия Кыргызстандан жаштар керек деп, Кыргызстанды приоритеттүү өлкө деп келишимдерди түздүк. Эми мына келгиле деп айтайын десең, адам жок. Рынок ач дейт, рынокто ачып берип сата турган бирөө барбы десең, товарыбыз жок. Немисче билген, окуй турган, анан экинчиси тиги колунда диплому бар, иштей турган, тилди билген адис барбы десең, жок болуп атат да. Мына Өзбекстанда январда президент айтты да, алар 150 миң жумуш орун чет элден квота алышыптыр. Бирок бир жылда 9 миң адам жөнөтө алыптыр. Бул 6%. Анткени ал жакта да тил билишпейт, ал жакта да диплому жок. Анан ошол эле окуя мисалы Кыргызстанда дагы кайталанышы мүмкүн. Ошон үчүн мен жаштарга Назар 1-класстан апасы жакшы установка, жакшы ориентация берип, немис тилин үйрөнөсүн деген экен, үйрөнгөн. Ушул жакка келип окуйм деп планын да түзүп жүргөн. Мына ошол пландары акырындап ишке ашып атат. Өзүң кырактуу Кыргызстандагы жаштарга эмне деп сөз айтасың? Ошол жумушту тандасаңар, ошол жоопкерчиликтүү болууга. Жумуш оңой болбойт. Ар бир жумуштун өзүнүн ортоктору бар. Бул биринчи, эгер мындай отуруп эчтеке жасабаган жумуш бар, бюро. Бирок аякта сен тилди жакшы билишиң керек. Андан кийин толтура терминдер бар. Ошолордун баардыгын сен билишиң керек, бирок ал да оңой эмес. Кээ бирөө болсо мындай кара жумушка киребиз дейт, кара жумуш деле оңой эмес. Себептен аякта деле көп нерселерди билишиң керек. Эң биринчи ошол тилди белгиле, тилди жаттагыла, даярдангыла, окугула. Азыр болсо эмнеси жакшы, интернет бар, анан ошол азыр онлайн платформалар бар. Немистер менен мындай сүйлөшүп, пробовать этип көргүлөсүңөр, тилиңерди даярданып, өркүндөтө баштагыла. Анан эгер бир жумушту тандап Германияга келген болсоңор, алмаштырбагыла. Себептегенде ошол силерди башка жумушка алардын алдында же башка окууга алардын алдында буга чейинки окуган же иштеген жериңердин компаниянын шефине чыгат. Анан эгер шеф силер боюнча жакшы отзыв айтып берсе, силерди алат. Жаман отзыв айтса, силер тилекке ашып жумушка албайт. Германияда ушундай система. Жалакай адамдар көп болсо, Кыргызстандан келгендер жалакай десе, бул Кыргызстандын репутациясын бузат. Кыргызстандан жаштарды окууга, жумушка чакырганга тоскоолдоо болуп калышы мүмкүн, туурабы? Туура. Назар, мен азыр ресторандын кожоюну менен тааныштым. Отелдин кожоюну менен тааныштым. Ресторанын жетекчиси менен тааныштым. Коллегаларыңар менен көрдүм. Алар сенден 10-15 эсе улуу болсо дагы сени менен мындай тең туштай сыйлап, шайыр сүйлөшүп жүргөнүн көрдүм. Эми сен бул коллективдин бир толук кандуу мүчөсү боло алыптырсың. Калган биздин балдар кандай жүрөт? Алар да ушундай эле болуп, адаптация, интеграция болуп кете алыштыбы? Кандай кыйынчылыктарга кездешет экен? Ооба, буюрса бар менен мамилебиз жакшы. Эң негизги мамиле, эң негизги ошол бул адам башка адам менен сүйлөшкөнү билсе же мындайча айтканда ачык болсо,
мындайча айтканда ачык болуш керек экен башка адамдарга. Ошондо гана мындайча айтканда коллектив менен да мамиле жакшы болот экен. Биздин эмеси жакшы, биз биякта кыргыздар эле иштебейт, биякта немистер эле иштебейт. Бардыгы коллективдин 100% немис эмес. Биздин мисалы сервис деп аталат, биздин немебиз иштеген жерибиз, ресторанда иштегендер сервис деп коет. Ошол сервистин жарымы немистер, жарымы калган чет өлкөдөн келгендер. Румындар, Босния, Герцеговина, Чехия, Словакиядан келип турушат, же болбосо Чехияда жашап, бияка келип турат, 30 минутта. Жол келип иштеп турушат. Мамилебиз абдан жакшы. Эгер силер өзүңөр ачык болсоңор, биринчи адам менен сүйлөшкөнгө барсаңар, ошонусу негизи да. Силер өзүңөр шайыр болушуңар. Эгер ой жок, уялып атам деп жамынып турсар, андай эч ким үмүтпейт. Бизде Кыргызстанда биякта эмес орчулук дагы бар, ошол тил менен орчулук бар да. Кыргызданды билесиңер, бир аз тартынып турсаң, имандуу жигит экен. Ошондой эле ойлошот. Бизде болсо эми кандай айтсам, биякта элпек болуш керек. Элпек болуш керек. Жеңил жерден орун колдон деп теге ашыкча иш кылып коюш керек. Ашыкча иш кылып коюш керек. Анан кийин болсо жумуштан эрте кетпегиле. Шеф эгер силерди толугу менен кое бергенде гана кеткиле. Өзүңөр мен мына 8 саат иштедим деп кетип калмай деген жок. Несі жақшы биякта силер эми ресторанда иштесеңер 8 саат иштейсиздер. 12 саат иштебейсиздер Кыргызстанда. Мен өзүм опытым бар, ошол үчүн айтып жатам. Анан биякта болсо эң негизгиси дагы уялбагыла. Биякта мисалы мен менен бирге биринчи жылда ошо орто билимди баштагандар 25те жана 34төгү немистер, алар вообще уялбайлы. Аларга баары эң негизгиси билим. Ошо келип окуса болот. Свободное время деген болобу экен? Ооба. Анткени 8 саат эле иштейсиң, анан эртең менен мисалы мен жумуштан 11:30да келем, 12лерден кийин 1 саат жуунуп эметкенче, анан 1де жатсаң, где-то 11де же 12де турсаң, анан кийин саат 3те жумуш башталат, ага чейин 3 саат, 4 саатың бар. Кыргызстанга чаласың, же барып күлөт этип келесиң. Убакыт эмет, же эртерээк турсаң болот. Эми ал өзүбүзгө жараша да. Же болбосо азыркы мендей, мисалы мен бүгүн эртең менен иштедим, саат 8:30дан 5ке чейин иштейм, андан кийин бошмун. Андан кийин не каалаганымды кылсам болот. Анан жумасына 2 күн эс алуу берилип турат. Бул ошо закон боюнча ошондой. Эгер болсо 5 эмес 6-чы күн иштесеңер, бул ошо кошумча жумуш болуп, саатына 12 евро аласыңар. Анан кийин биякта Бавариянын бир кемчилиги бар, ошо тилде. Бавариянын тили бул мындайча айтканда ошо бирөө кыргызчаны жаттап келди, Россияданчы орус дейли. Ал Кыргызстанга келип кыргызча сүйлөй деди, мындай немисче айтып коет, хохтой, чисто таза кыргызча, анан ошко түшүп калды десе, ал жерде тил башка билесиңер. Биякта Бавария кудай эле ошондой. Бавариянын тили бул Баварияда бул Германиянын түштүгү, Башкортостандын түштүгү, ошондой бул жерде тил дагы башкача. Мындайча айтканда немис, англис жана француз тилдеринин аралашмасы да бавар тили. Совсем башкача. Бирок түшүнсө болот. Эмне дейсиң, Назар? Молодец. Рахмат. Азаматсың. Балдардын баары сенде болуш керек. Дагы бир жолу мен Кыргызстандагы студенттерге, мектептин жогорку класстын окуучуларына кайрылам. Тилдерди үйрөнгүлө. Ошонун ичинде немис тилин үйрөнгүлө. Сайыздын убагында ар бир 4-чү мектепте немис тили окулат эле. 400 мектепте. Азыр болгону 36 мектепте немис тили окуйт. 10 000 бала окуйт экен, бирок анын да баары билбейт дейт. Бир класстан 3-4 жакшы билбесе, калгандары билбейт дейт. Азыр издеп келсең эле мындай чыкпай калат. Калоочулар көп болот, сурагандар көп болот. Издей келсең эле мындай кол келинери жок болуп калып атат. Мына жакында Турингиядан 12 компаниянын өкүлдөрү Кыргызстанга барат. 10 класс, 11 класстын балдары менен, студенттер менен таанышып, тил билишет бекен, өзүбүз тандап, ата-энелерине жолугуп, алардын көңүлүн алып, балдарыңар жакшы шартта турат, биз кам көрөбүз деп убадаларын берип келебиз деп атат. Мына ошого дагы азыр Кыргызстандагылар тил билген жаш балдарды таба албай атышат. Германияга келип силер кесип үйрөнөсүңөр, өнөр үйрөнөсүңөр, технология үйрөнөсүңөр. Кыргызстанды таштап кетпейсиңер. Кыргызстанга
инвестиция алып келесиңер, тажрыйба жыйнап келесиңер. Кыргызстандагы жаштарга, инилерге акыл айтасыңар, ориентация айтасыңар, аларга үлгү болосуңар. Мына ушундай чоң ата-энеңердин эле алдында эмес, биздин коомдун алдында дагы милдет, миссия бар. Ошону унутпагыла.